Камбар ата ГЭС-2 2008-2009 жылы курулуп 2010 жылы ишке берилген. Бир ГЭСтин бир эле агрегаты. Азыр мен силерге баарыңарга көргөзөбүз. Бул жерде 3 агрегат курулуш керек. Ар бир агрегат 120 мегаваттан электр энергиянын кубаттуулугун бериш керек. Азыркы күндө бир эле агрегат иштеп атат, 120 мегаватт. Эми азыр биз планга экинчи агрегаттын быйыл киргенбиз. Кудай буюрса тендер өткөрдүк. 6-7 компания катышты. Бүгүнкү күнгө Евразийский банк развитиядан 120 миллион доллар бөлүнгөн. Февраль айында банк чечим чыгарып, ошол бир компанияны тандап алган бир компанияга биз мындайча айтканда ушул проектти ыйгарышыбыз керек. Самый главный бул акча маселеси чечилген. Дагы 120 мегаватт кубаттуулукта ГЭС курулат бул жерде. Курулушу где-то 3 жылдын ичинде деп атабыз. Бул жерде гидроагрегат курулат, Ару 500 курулат. Анан да өзүңөр көрүп атасыңар, жакын жерде өтөт. Датка кемин линиясына бул жерден чыккан электр энергия кошулат. Канчалык бийиктиктен келсе суу, ошончолук көп электр энергия чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Бул ГЭС ушул өзүнүн уровени менен, нарын суусунун уровени менен бул жерде турган биздин агрегаттын турган немеси где-то 360 мегаватт электр энергия чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Мына өзүңөр көрдүңөр генераторду, генератордон электр энергия чыкты. Мына сразу трансформаторго берип атат. Артыңарда турган трансформаторго чыккан электр энергияны берип атат. Чыккан электр энергия трансформатордон чыккан электр энергия чыгып, мында барып турган 110 киловатт линия тети по станцияга берип атат. Электр энергия чыгып. Ол электр энергия азыр бүгүнкү күндө 110 киловатттык по станция. Мунун кубаттуулугу ошол эле берет. Эми үчөөнөн чыккан электр энергияны бериш үчүн 500 киловатт по станция куруш керек да. Ушул жерден чыккан электр энергияны тети кеминге азыр көрдүңөр, эртең менен 7-де чыкты эле канчада келди. Бул жол менен, тоо менен ошентип электр энергия ошол жака жеткенче бул жерде техникалык жоготуу бар. Ушул 500 киловатт линияда эле техникалык жоготуу бар. Ал 5,5% түзөт. Орто эсеп алганда. 100 анан 500дөн анан 220 киловатт жана Аларча деген по станциябыз бар. Ага берет. Андан кийин 110 киловаттка түшүрөт ушундай эле по станцияга. Анан 35 киловаттка түшүрөт. Андан кийин 10 киловаттка түшүрөт, анан 0,4 менен анан үйүңөргө барып кирет. Ошонун баары тең расход бүгүнкү күндө. Өзүңөр көрүп атпайсыңар. Кантип каяка кетет энергетиктер? Баарына электр энергияны жана тариф көтөрүлүп атат деп. Жылдан жылга эгерде мисалы үчүн бүгүн момунда, трансформаторда жок эле дегенде 70-80 тоннадан ашык май бар. Мындайча канча жабдыктары бар, канча линия, канча изолятор бар. Ошонун баары жылдан жылга доллар өсөбү, ал дагы өсөт, рубль өсөбү, ал дагы өсөт. Биз мындайча айтканда бүт тетиктерин, трансформаторду, изолятор, май тетиктеринин баарын тең чет мамлекеттен сатып келебиз. Бизде чыкпайт алар. Мындай өзүңөр көрүп атпайсыңбы? Ошол эле провод, бунун баары алюминий провод. Өзүңөр бүгүнкү күндө алюминдин килограммын билесиңер. Ушунун баары расход болуп атат.